жаңы мыйзамды чыгарыш үчүн бир аз убакыт керек болот. Канча мөөнөткө созулуп кетиши мүмкүн биз азыр айта албайбыз. Себебинде биринчиден бул министрликтердин тийиштүү тармактык ведомстволордун ортосунда макулдашуу болуш керек. Анан кийин өкмөткө силер киргизесиңер, өкмөт анан кийин жогорку кеңешке жөнөтөт. Бирок ошого чейин сөзсүз түрдө менимче азыр алдын ала тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизип койсок болот. Силер менен кээ бир багыттар боюнча өзүнчө бөлөк ченемдик укуктук актыларына тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизип коелу. Бул менимче академическая свобода боюнча ойлонолу. Силерде таптакыр ушул жагынан биз вообще 90-чу жылдарында калдык. Башка мамлекеттерде академическая свобода уже киргизилген. Биздин кошуналарыбызда Казакстанда ушундай, Россияда бар. Башка мамлекеттерде бар. Анан кийин лицензирование боюнча бизде өзүнчө бөлөк лицензирование боюнча мыйзам иштейт. Бирок силер жактан өкмөттүн токтому менен ушул маселени жөнгө салып атасыңар. Таптакыр башка маселелерди ушул мыйзам менен эмес, өзүнчө бөлөк укуктук акты менен силер жөнгө салып атасыңар көзөмөлдө. Бул туура эмес. Чогуу карап көрөлү, ушул токтомго жобого тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизип коелу. Чыңгыз Азаматович, бул боюнча дагы бизде азыр жумушчу топ иштеп жатат. Анткени бизге ушундай тапшырма коюлган. Лицензиянын талаптарын колдон келишинче жеңилдеткиле. Андан кийин жогорку окуу жайларга лицензия талаптарды тескерисинче катуулаткыла деген. Ушунун үстүнөн бизде азыр жумушчу топ иштеп жатат. Сиз айткандай сөзсүз түрдө баягы пикир алмашуу болушу шарт. Рахмат. Анан кийин дошкольное образование. Ушул тармакта толтура бизде көбүлүү маселелер турат. Силер максимал түрдө жөнгө салып атасыңар, көзөмөлдөп, эч кандай эркиндиги жок. Мисалы, дошкольное образованиеда биз жакшы билебиз, экиге бөлүнөт. Бул билим берүү менен байланыштуу, жана уход бар. Ушул уход менен байланыштуу силер деле ошол жакта лицензирование кылып атасыңар. Хотя башка мамлекеттерде биз карасак вообще ушул маселеге эч кандай тоскоолдуктарды мамлекет жагынан түзбөйт. Бул деле эме карап көргүлө, тийиштүү өзгөрүүлөрдү өтө кыска мөөнөттө биз киргизип коюшубуз керек менимче. Рахмат. Рахмат. Анан академиялык эркиндик боюнча жогорку окуу жайлардагы бизде азыр 90% окуу негизги билим берүү программасын вуздар өздөрү кураш керек. Ушундай эркиндик берилген. 10% гана деп айтып атабыз. 10%-ында бул тарых, анан кыргыз тили негизги компоненттер. Баягы эмелер боюнча академиялык эркиндиктин алкагында жогорку окуу жайлар өздөрү чечиш керек. Күтүлүүчү натыйжаларга жетүү үчүн, компетенция матрицасына жетүү үчүн кайсыл предметтер керек, аны өздөрү чечиш керек. Бул жагынан бизде жылыш бар.